Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен достор. 28-4 ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча ооз ачканга бир сааттын жүзү калды. Урматтуу көрүүчүлөр, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз ооз ачарга чейин ушу Volkswagen Polo автоунаасын сиздерге обзор кылганды туура көрдүк. Так, 2020 жылы 1.6 автомат коробка достор. Комплектация комфорт бул жерде. Комфорт комплектация. Бизге ийгилик каалап коюңуздар. Машина боюнча бир сир обзор кылабыз дагы. Анан документини сразу ИПшник оформить этип аласыздар. Бул уже гражданский адам өзгө эме болгон, оформить этилген. Же ИПси барбы? ИПси жок, а? Так, кеттик анда достор. Кузов боюнча повреждение бар. Кузов боюнча таш тийип, таш учуп келип тийген деди капотко. Так, андан сырткары сол жак крылого. Так, сол жак крылодо кичине кирип калган экен, өздөрү түздөп коюптур. Эми эшикке бир аз тийип кеткен. Житче тийип кеткен, мындай айтканда. Көрдүңүздөрбү? Так, анан сол жагы, калган жагы таза. 15 размерде кышкы дөңгөлөк. Жайкы дөңгөлөгү дагы бар экен. Круговой парктроник достор. Парктрониктери бар. Круговой. Спойлер коюп коюптур мындай. Өтө жакшы. Оң жак жагы боюнча дагы машина таза. Машина папакай өзүнүн свети. Поворот повторительдер бар күзгүдө. Кеттик анда кузов боюнча достор. Мен машинаны бир сыйра айланып келейин, сиздер карап туруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Polo чем Solaris Rio'larga караганда шум изоляция конкретный болот, мощный болот. Анан кузов боюнча достор. Баягы бышык болот, чем Solaris Rio'га карагандачы. Себеби бул жерде шум изоляция дагы сонун болот. Көрдүңүздөрбү? Жөн эле айдасаң деп бирөөлөр жазып коюптур. Мен достор баягы сиздерге көрсөтөйүн деп атам машинанычы. Болгондой. Да, катуураак бурганда ходовой келип калган машиналар мындай эме болуп калат. Чүнчүп кетет мындай айтканда. Ошон үчүн айдап көрсөтүп атам. Мындай задний привод болгондо дрифтовать этип көрсөтөт элек, Жакшы, мына ушундай достор, машинанын комплектациясы боюнча көрсөтөйлү. Кеттик. Комплектация комфорт бул жерде. Android GPS система турат бул жерде. Так, кеттик. Мынаке. Бул жерде Android дисплей, GPS система дагы бар. Подогрев передних сиденья, паркинг, печканын выключательдери и кондиционер. Так, кошумча бул жерде автомат, подлокотники заводской достор. Мультируль и корректор фар. Полный электрический пакет, полный электропакет, электрический зеркал и подогрев зеркал бар. Кошумча пробеги боюнча 116.521 достор. Көрдүңүздөрбү? Так, ички салону боюнча чехол кызыл строчкалары менен жакшы абалда достор. Сонун абалда десек болот. Заводской полиги. Арткы салону боюнча. Так, арткы салону боюнча дагы сөз жок машинеге. Эми машина 20-жылкы. Пока что жаңы машина. Оке, арт жагында дагы. Бардык меткаларын биз жаңы көрүп чыктык. Меткалары бар ордунда достор. Могу 5-чи поколениядагы газовый баллондору, бул жакта патрубкалары, трубкалары, мазгалары менен муну подарка кылып кош беребиз дейт достор. Опа, кеттик, мотор жагын көрсөтөбүз. Задний лампасы дагы диодный болот. Так, капотту ачпаптын мен, Задний эмеси мощный көрүнөт. Так, достор, анан
О, брачканы көрсөтүп койгон. Бул Солярис да көрсөтүп акты. Ушул Солярис 2 күн, 3 күн мурда продажага чыккан. Блокировканы Яндекске култанып калган эмелер бар го, провалар. Ушул балдар чыгарат. Жакында видео обзор тартабыз достор. Анан номерин сураганыңыздар менен бербейм. Кийин ошол видео тартканда ошол жака коюп беребиз номерини. Так, крылосу боюнча, сол крыло чечилген, чечип өздөрү түздөгөнгө аракет кылыптыр монтип. Капот жагы таза. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Мотор жагы уже келип калыптыр. Оң жак жагы боюнча крыло таза. Оң жак жагы боюнча таза. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алсаңыздар, мындай өзүңүздөргө да приятный болот. Так, документи оформление менен баасы 1 450 000 рубль достор. Жакшы торг болот. Летний баллондору бар. Эсин номери баягыдай эле описанияда чалып сүйлөшө бересиздер достор. 2020-16 автомат, комплектация комфорт. Ушундай достор. Бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.